Саламатсыздарбы, урматтуу фермерлер, урматтуу дыйкандар. Бүгүн дагы биз сиздер менен кезектеги видео сабагыбызды даярдап жатабыз. Бүгүнкү темабыз негизинен тамчылатып сугарууну жөнүндө, тамчылатып сугаруунун абзелдиктери, артыкчылыктары, анын натыйжалары жөнүндө бүгүн сиздер менен сүйлөшөбүз. Ушуну кантип пайдаланабыз? Канткенде жакшыраак натыйжаларга жетишебиз деген максатта бул видео тасма даярдалып жатат. Эми азыркы күндө технологиялар өзгөрүп, биз мындай өсүп жаткан мезгилде бул капельный системанын орду өтө чоң. Себеби түшүмгө түздөн түз таасир кылуучу факторлордон бири бул нымдуулук же болбосо суу болуп эсептелет. Ушул сууду канчалык деңгээлде туура, канчалык өз убагында, нормасында, режимге ылайыктуу кылып бере ала турган болсок, түшүмдүүлүктүн жогорулашына өбөлгө болот. Негизинен бул тамчылатып сугаруунун бир канча абзелдиктери бар. Биз муну жаңыдан быйыл демонстрациялык талааларды уюштуруп, ошондой талаалардын биринде азыр биз турабыз. Уюштуруп, бул нерселерди сыноолордон өткөрүп, дыйкандарга ушул сыноолордун негизиндеги өзүбүздүн кеңештерибизди, рекомендацияларыбызды берип жатабыз. Тамчылатып сугаруунун кандай артыкчылыктары бар? Бул биринчи кезекте сууну үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. 30-40%, 50%га чейин суу үнөмдөлөт. Тамчылатып сугарууда биринчи кезекте бул өтө мынабул азыркы мезгилдеги климаттын өзгөрүүсүндө суулардын тартыштар, биздин айрыкча Арабан региондорубузда суулар жылдан жылга тартыш болуп жатат. Бул ошондуктан бул сууну үнөмдөө бул өтө маанилүү болуп эсептелет. Экинчиден, кээде ошол суу жетиштүү жерлерде дагы биздин дыйкандарыбыз тамчылатып сугарууларга өткөрүп жатат. Себеби тамчылатып сугарууда өсүмдүккө ошол белгиленген өлчөмдөгү суунун көлөмүн берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мунун натыйжасында өсүмдүктөр, мына көрүп турасыздар, өтө эле ашыкчалык дагы суу болбойт. Өтө эле мындай кургап да калбайт. Бир түрдүү нымдуулукта кармап турууга болот. Эгерде ошол жерде азыр биз жөөктөп сугара турган болсок, суу берилген мезгилде бул өтө ашыкча суу чылкылдап кетет дагы. Мындай араларда жүрө албайбыз. Ашыкча нымдуулук болот. Бул жерде дагы өсүмдүк депрессия болот. Ал эми кийинки сугатка жеткенге чейин топуракта нымдуулук азыраак болот. Бул дагы ошол өсүмдүк депрессияга чалдыгат дагы. Арасында бир кандайдыр бир мезгилде гана өсүмдүккө өсүү үчүн мындай жакшы шарт түзүлөт. Ал эми мына бул тамчылатып сугарууда бул биз айтып аткан ошо топуракта 70-80% деңгээлдеги нымдуулукту туруктуу бир калыпта сактасак болот. Экинчи бунун артыкчылыгы түшүмдүүлүк. Ушул жакшы шарт түзүлгөндөн кийин албетте түшүмдүүлүк биздин мына бул сыноолорубуздун негизинде 40-50%, кээ бир жерлерде 60%ке чейин түшүмдүүлүк жогорулап атат. Бул неден? Ошол тамчылатып сугарган жерлерибизде болгарскийлер ошол биз июнда берип баштаган, эгер июндун башталышында, майдын этегинде берип баштаган түшүмдөр, май айында берип баштаган түшүмдөр бул кеч күзгө чейин түшүм бере алат. Натыйжада түшүм көп болот. Ал эми жөөктө сугарганыбызда бул июлга күн өтө ысып кеткен мезгилде өсүмдүктөрдө неме пайда болуп туруп, илдеттер пайда болот дагы, өсүмдүктөр кургап калып атат. Мына ушул экинчиси бул түшүмдүүлүктүн жогорулашы. Үчүнчүсү жер семирткич боюнча. Жер семирткичтер мына азыр көрүп турасыздар. Мындай өсүмдүк өсүп калганда, өсүмдүк ар дайым бир кандайдыр азыкка талап болуп турат. Анын ар дайым ошо керек болгон азыкты беришке туура келет. Мына жерде эми бул тамчылатып системасы болбой турган болсо, өсүмдүккө жер семирткичтерди берүү мына өсүмдүк өсүп калгандан кийин бул проблема болот, кыйынчылыктарды туудурат. Ал эми жер семирткичтерди мындай ошол вегетациянын башталышынан баштап түшүм жыйнап жаткан мезгилдерде дагы жер семирткичтерди керектүү өлчөмдөргө берүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Андан кийинкиси
жер семирткич эгерде тамчылатып сугаруу болбогон жерлерде, жөөктөп сугаруу болгон жерлерде жер семирткич топурак өсүмдүк схемасында келе турган болсо, анда биринчи жер семирткичке аралаштырыш керек, анан сугат бериш керек, кандайдыр бир мезгилден кийин анан ал ээрип өсүмдүккө кириш керек болот. Ал эми тамчылатып сугарууда түздөн түз жер семирткичте түз эле тамыр системасына жетип барат дагы өсүмдүккө сиңирип алуусу жакшы болот. Bunun natijasında ошол жер семирткичтин эффективдүүлүгү жогору болот. Бул деген эмне дегени? Бул ошол берилүүчү жер семирткичтер 2 эсеге чейин аз берилип жатат биздин мына бул немеде. Бул өтө маанилүү болуп эсептелет. Айлана чөйрөнү коргоодо дагы, мына бул экологиянын жагдайларынан алганда дагы бул биздин азыркы немеде өтө пайдалуу болуп эсептелип жатат. Кийинки bunun артыкчылыктары бул мына бул көрүп турасыздар, биз эрте бушуучу жашылчалар менен иштеп жатабыз. Эрте бушуучу жашылчалар бул мындай көрүп жатасыздар, теплицаларда өстүрүп жатабыз. Теплицалар бул үстү жабылган. Бул жерде үстү жабылган жерлерде илдеттин, зыянкечтин көбөйүшү үчүн өтө жакшы немелер түзүлөт. Өбөлгө түзүлөт. Ошон үчүн эгерде нымдуулук ашыкча болсо, себеп нымдуулук жөөк менен берилгенде ашыкча суу кирет дагы, испарение, буулануу жогору болот дагы, бул жерде ошо козу карын илдеттеринин көбөйүп келишине өбөлгө түзүлөт. Ал эми тамчылатып сугарууда бул суу аз берилип жатат. Өсүмдүктөрдө ошол илдеттердин пайда болушу дагы бир кыйла азайышына алып келет. Андан кийинки артыкчылыктарынан өсүмдүктү сугаруу менен бир эле мезгилде түшүм жыйноо жумуштарын аткара берсе болот. Ал эми берке жөөктөп сугарууларда бир сугарылгандан кийин ал жерге кандайдыр бир температурага жараштуу бул жерге кире албайсыздар. Негизги жумуштарды аткарылбай калышы дагы мүмкүн. Андан кийинки дагы өтө бир жагын айтып кете турган нерсеси, тамчылатып сугаруу болгон жерлерде отоо чөптөр өтө аз болот. Отоо чөптөр аз болгон жерде зыянкечтердин пайда болуусу, өсүмдүктүн өсүп өнүгүүсүнө шарт түзүлөт жакшы. Мына ошол жагдайлардан дагы бир канча пайдалуулары болуп жатат. Эми ошону менен биргеликте тамчылатып сугаруунун кемчиликтери дагы бар. Мындай айтып кете турган эң негизги кемчиликтеринин бири бул кошумча бир чыгым кылуу. Азыр бир канча буларды тамчылатып сугаруу системасы менен камсыз кылууду кантип коюлуу жөнүндө сиздерге айтып кетебиз. Канча чыгымдар, алардын акталуусу кандай болуп атат, алардын мындай окупаемости кандай болуп атат, бул жөнүндө бул азыркы биз турган дыйкан өзү дагы айтып берет. Жети жыл, 8 жылдан бери дыйканчылык кылабыз. Мурда биз жөөк менен сугарат элек. Азыркы убакытка келип, мына 2 жылдан бери тест центр борбору менен иштешип, мына тамчылатуу сугаруу боюнча ушундай системага өттүк. Азыр эми ушуну кылып пайдаланып көрдүк. Буну кылганыбызга 1 жыл болуп калды. Азыркы убакытта бунун пайдалуу жактары өтө көп экен. Анан расходу дагы көп кылганга. Капуста эккенбиз, мына күзгү капусталар булар уже Кудай кааласа даяр болуп калды. 15-20 күндө болуп калат. Перес эккенбиз күзгү бул жакта. Бул перес экинчи түшүм. Биринчисинде дагы эрте жазда перес эккенбиз. Бул июндун 15-теринде эгилген. Кудай кааласа бир айда дагы мына октябрдын аяктарына даяр болуп калат. Эми биз капель
тамчылатуу сугарууга өткөнүбүздүн себеби максаты негизгиси өзү ушул переске керек болуп атат да. Мурда биз жөөк менен сугарат элек бул перестерди. 2 ай 3 айга жетпей мына күн ысык мезгилинде жөөк менен сугарганыбызда тез эле кургап калат эле да, түшүм аз болуп калат эле. Эми азыр мына тамчылатып сугарууга өттүк, Кудай буйрса мына 6 ай 5 ай жашап берип атат да перестер. Түшүм көбүрөөк болуп атат. Анан экинчи жагы немеге удобрение бергенге удобный болот экен. Микроэлементтерди салганга бул капельныйде мына пайдасы өтө чоң экен да. Анан расходу да аз экен, удобрение бергенич. Ушу тамчылатып сугаруу боюнча кеткен чыгымдарды, расходдорду айтсак, 10 сотик жерге тамчылатып сугаруу кылыш үчүн ошо кеткен расходу 40 миңден 50 миңге чейин расход кетип калат. Онун пайдалуу жагы бизге ошол мына болгарскийлерге мурда биз жөөк менен сугарат элек, азыр мына тамчылатып сугаруунун мына шлангасы, ушуну таштап болгарскинин астына ушинтип коюлат. Мурда биз мына ортосунан жөөк ачып сугарат болчу элек да. Мурда жөөк менен сугарганыбызда бул мына болгарскийлердин түшүмдүүлүгү азыраак болуп калат эле. Азыр мына капельный тамчылатып сугаруу менен кылып атабыз. Түшүмдүүлүгү көп болуп атат. Анан кылганыбыз себеби анан пайдалуу жактары бизге микроэлементтер, удобренияларды бергенге дагы бул өтө удобный болот экен. Расход азыраак болот, дары салганча, удобрение бергенге. Кийинки жылга мына ленталары одноразовый, булар 1 жылга эле жарайт. Кийинки жылга иштесе болот го, бирок мындай суунун тамчып түшүшү азыраак болуп калат экен. Мына толуп калат экен да шлангычы ичи топурак лайга. Кийинки жылга иштетпейбиз буну. Кайра жаңылабыз. Бачок, мотор алар калат, иштейт кийинки жылга дагы кайра. Электроэнергияга 1 жылга 4 миң 5 миң сом кетип калат. 1 жылына. Расход 1 жылда актайт, мына бир түшүмдү актайт да. Капельный кылганга биринчи өзү негизи бизде суу арыкта кеңири эле суу бар. Капельный кылганга расход биринчи жерди астынан суу чыгарыш керек. Bir 10 метр, 11-12 метрден суу чыгат жерди астынан бизде. Ошо суу чыгарган усталар бар, ошолорду алып келип жерди астынан казыттык нерден турба кагып, 12 метр турба кагып сууну чыгарганбыз. Аны сууну чыгаргандан кийин мына полиэтилен шланга менен турбанын ордуна турбаны чыгарып салып, мындан салганбыз. Аны салып сууну чыгарып, суу чыккандан кийин мына мотор койдук. Бул электрический мотор. Ток менен иштейт. Эгер ээн талаларда болсо, башка ток жок жерлерде болсо, өзү бензин менен иштеген мотопомпа бар, ошо менен деле чыгарса болот буну. Сууну. Муну сууну чыгаргандан кийин анан мындай 1 тонналык бочка койгонбуз. Мына 1 тонна суу атат ушуга. Мотордон чыккан суу мына бочкага айдайт. Анан бочкага айдагандан кийин биз бочкадагы сууду буяка эгиндерге бериш үчүн мынтип фильтр койгонбуз. Сууну тазалап бериш үчүнчү.
Kapsulan bulayın da katır. Kuda kalasa bir 15-20 günden keyin dayar bolot. Жақсы yoqda kalasa orular жоқ eкен.